Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгында жыл башынан бери бир катар оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Имараттын алды тарабына заманбап айнектер орнотулуп, иш бөлмөлөрүнүн эски эшиктери алынып, заманбап пластик эшиктер коюлган. Эми акыркы күндөрү мына милицияга көңүл буруп атканы бул аябай эле жакшы болуп атат. Мына жаңы бийлик келгенден кийин аябай жакшы көңүл буруп атат. Бизге мына автоунаалар берилип атат. Жалал Абадка дагы эл автоунаа берилди. Мына эртең дагы Кудай буйрса, президентибиз келсе дагы бизге 7 автоунаа берилип атат. Ушу биздин кызматкерлер үчүн Жалал Абад областыкка. Мына быйыл мына жаңы жетекчи келип, биздин дагы мына жаңы жеңиш бияк келип, азыр Абитов жеңиш. Аябай жакшы иштер жүрүп атат да. Могуларды мурда көрсөңөр керек, бизде мына арты жагынан киргенде баягы колхоздун сарайында болуп турчу илгери. Мурда могулар неметип, мына айнектерге бир краска тийген эмес, бир жаңыланган эмес да. Бул киши келгенден бери аябай ушу мына бул декабрдын акырында келди былтыр. Быйыл келип, моундай иштер жүрүп атат. Силер ишиңди көрүп чыксаңар керек. Бардык иши мраморный эме болуп, кабинеттер оңолуп, аябай шат жүрүп атат. Мурунку абалы болсо, мына сиз өзүңүздөр көрүп тургандай, баарды сырдалып, акталып, айнек терезелер алмашылып, ичи дагы ошончолук бир алгылыктуу иштер жүрүп, эшик терезелер алмашты, астын көрүңүздөр, айнектер, заманбап айнектер коюлуп, баардык ушул биздин жетекчилик демилгеси менен, демөөрчүлөрдүн жардамы менен баары ушул иштер аткарылды. Бүгүнкү күндө дагы болсо дагы мындай иштерибиз жүрүп атат. Жалал Абад областынын аймагында азыркы күнгө салыштырмалуу коомдук саясий кырдаал туруктуу жана көзөмөлдө. Жалпысынан Жалал Абад областынын аймагында сырткы кызматтар деп коет бизде участковый инспекторлор, ИДН, ГАИ кызматкерлери, мына патрульдук кызматкерлер ППС. Жалпысынан бизде 291 участковый инспекторлор эмгектенет, 110 жаш балдар менен иштөө инспекциясы кызматкерлер, ИДН кызматкерлери болот, иштешет. Ал эми ППС жалпы область боюнча 79 кызматкер. Азыркы учурда Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгында жаңыдан жылытуу системасын ишке киргизүү жумуштары жүрүүдө. Кылмыштарды ыкчам издөө, ошону менен бирге кылмышты болтурууга арналган бул санарип тутумдарын бекемдөө. Башкача айтканда, негизги ушул аймактарда эл жайгашкан жерлерге видео байкоо көзөмөлдөрүн орнотуу иштери бүгүнкү күндө улантылып келип атат. Биздин Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгында азыркы учурда жалпы Жалал Абад областынын аймагында 200дөн ашык видео байкоо көзөмөлдөр орнотулган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биз азыр нөмөт бөлүмүндө түздөн түз азыр жалпы 7 биздин областыбыздын аймагындагы коомдук жайларды реалдуу режимде үзгүлтүксүз көзөмөл жүргүзүп турушат. Жалал Абад облусунун аймагында 12 шаардык жана райондук ички иштер бөлүмдөрү бар. Алардын ичинен 8 райондук бөлүмдөр. Алар Сузак району, Базар Коргон, Нокен, Токтогул, Аксы, Ала Бука, Чаткал, Тогуз Торо райондук ички иштер бөлүмдөрү. Ал эми 4 шаардык бөлүмдөрү бар. Облус аймагында жалпы 1000ден ашуун кызматкер эмгектенет. Нуриза Хамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7 канал, Жалал Абад облусу.